Берген. Эчтеке берген жокмун. Гүл да берген. Жок, мен ырдап берчимин. Машинага отуруп алып, тим эле ал белек эмеспиз ага. Сен каякта окканыңды сураган жок эми. Не ырдабай, билебей, сферадан алысмын. Тың экенин билдим, таза, тыкан экенин билдим. Үйлөнгөндөн кийин, чогуу жашаганда билесиң да. Инстаграмдан көрүп калгам. Саманчун жолун ырдап, машинада отуруп ырдап бараткан болчу гитарамен. Булчу экөөбүз таанышканда кыргызча көп сүйлөй, орусча эле сүйлөй берет эле да. Анан мен сүйүнүп койчумун ичимен. Ата мен эми орусча үйрөнөт экенмин деп. Бул кыргызча үйрөнүп алды, наоборот антип элечи. Билбейм эмнеге мен ага чейин көп эле тойлордо жүргөм, көп эле эмелерде жүргөм. Ошол жерден тилимди жутуп алдым. Кубанычым, сүйүнүчүм, сиздер менен тең бөлүдүм, жар саламын сиздерге, сүйгөнүмө үйлөндүм. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Бүгүн Супер KG порталында өзгөчө маек. Себеби дегенде 19 октябрда Борбор калабыз Бишкекте тойканалардын биринде бүгүнкү каарманыбыз өзүнүн үлпөт тоюн өткөрүп, жалпы жумурай журттан бат алган десем болот. Бүгүн бизде конокто Кубанычбек Баркалбасов, ошондой эле жубайы Гүлзат Каныбекова. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Куш келипсиңер, аябай жакшыбыз. Тойдон кийин ушундай өзүңөр көргөндөй очор бачар үйдө эле. Куш болуңуздар, бекем болсун. Рахмат, айтканыңыз келсин. Жашоо кандай? Үйлөнгөнгө чейин, үйлөнгөндөн кийин балким сизде ойлор болсо керек. Эрте эле үйлөнсөм болмок экен депчи. Ооба, үйлөнсөм болмок экен деп үмүт кылам, мындай. Качан кийимдерим бүтүктөлүү болгондо, жумушка кетип атканда келинчегим баардыгын камдап коет экен. Эми үйлөнгөн негизи жакшы экен. Үйлөнгөн сүннөт деп коет. Кудайга шүгүр, үйлөнгөндөн бери кичине мурунчараак үйлөнсөм болмок экен деп кээде айтып калам. Бирок эми өзүм убагым ушул кезде келди да. Мурунураак балким жаштык кылып коймокмун. Кудайга шүгүр, азыр үйлөнүп алганыма сүйүнүп эле атам. Келинчегим экөөбүз бактылуу жашап атабыз. Жакшы. Кубаныч мырза, сиз жөнүндө маалыматтар көп десем болот. Азыр ырчы, тамада, алып баруучу катары тааныса, жубайыңызды азыр жубайыңыз жөнүндө маалыматтар аз да. Анан жубайыңыздан сурагым келип турат. Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Кенен айтып бер өзүң жөнүндө. Профессия юрист. 11 классты бүтүп, Бостерден окуп бүткөм. Бостерден окуп бүтүп, юридический колледжге тапшыргам. Среднее специальное образование. Потом юридическое образование высшийда окуйм азыр. Получается юрист. Жакшы. Сен каякта окканыңды сураган жок эми. Не ырдабай, билебей, сферадан алысмын. Азыр иштебей элем, үйдө элем пока. Сыкөлдүн кулуну Бостерден жайында Бостерге келип тургула. Мен өзүм мына сыйлайбыз деп атам. Келиңиз анда алгач сөз башынан болсун. Сүйүү баянын сурагым келип турат. Качан тааныштыңыздар, кантип тааныштыңыздар? Ошол жөнүндө. Мен айтайын же сен айтасың? Экөөбүз тең вариантыбызды алсың да. Ооба, сиз биринчи айтыңыз анан. Негизи биринчи жолу мен келинчегимди тойдон көргөм. Өзүм тойго Караколго кызматка барып, анан ошол жерден көрүп, мындай эле көрүшүп койгонбуз, анан мындай сүйлөшөбүз дегенде эле ой жок болчу. Анан мен кийин ушул жай айында көлгө эс алганы барып, ошо Бостериге барып эле, анан ошол жактан эле сүйлөшүп калганбыз. Сүйлөшүп калып эле анан теплоход бар го, Алыкул. Ошонун ичинде бир 2 саат сейилдейсиң көл мененчи. Ошо 2 сааттын ичинде бири-бирибиз менен жакындан таанышып, номер алышып беришип, кыскасы ошол теплоходдун ичинен биздин алгачкы мындай махабаттар башталганда, как раз мындай ал теплоходдогу мындай саат 3-төгү рейсине түшкөнбүз да. Ошо кеч кирип калган закаттарга катышып, чогучу. Мындай кинодогудай эле болгондо, ошол Титаниктей эле бурчунан турган тамаша. Келиңиз, сиздин оюңуз. Ушундай эле болгон, бирок мен эң биринчи көргөнүмдү айтып берейин. Инстаграмдан көрүп калгам. Саманчун жолун ырдап, машинада отуруп ырдап бараткан болчу гитарамен. Бебек болот турдушка барганда. Ооба, ошондо баратканда ырдап тур. Жакшы ырдайт экен деп анан алыр кайсыр экенин издейин деп YouTubeга кирип таппай койгом да. Ким экен деле ошол. Анда жаздырын деп болчумун да. Ооба, ошол ойдон калып калган. Анан Инстаграмдан көрүп калгам. Анан тойдон көрүп калып. Таанышканга чейин көрүп жүрчүсүз бирок, 2 жолу көргөм. 2 жолу көрүптүр да. Бирок мындай кызыгып, кирип, мындай сүйлөшүп калабыз, үйлөнүп калабыз деген ой жок болчу. Негизи мен келинчегим кыргыз ырларын көп укпайт экен, буга чейин мунун айтымында караганда. Эми укпаштым. Биздин эстрада, биздин ошо шоу чөйрөсүндөгүлөрдүн көбүн тааныбачу экен.
Анан экөөбүз турмуш кургандан кийин ушундай да ырчы бар беле, ушул ырчырды айтпай эле депчи, ырларын угат экен, өзүн тааныбагайт экен да, ушундай көп учурда кездешет экен. Ушул ырды, ушул досуңуздурду ачып эле деп сурап калгандар учурлар көп болот. Ошондо кыз жигитке чейин канча убакыт тааныш болдуңуздар? Кыз жигитке чейин экөөбүз таанышып туруп эле сүйлөшүп баштадык да, ишенесиңби? Бир ай мурун көрүшкөнбүз. Бир ай мурун көрүшкөнбүз, анда мындай эле көрүшкөнбүз да. Бир ай ичинде сүйлөшүп, мындай жөн эле тааныш катары жазышкан дагы эмеспиз да. Биз биринчи жолу көрүштүк туруп эле ошол жерде мага жакты чын эле. Анан буга деле мен жактым окшойт кичине, анан ошондой эле аябай жакшы алып барат экен деп, негизи тойлорго көп барып, анан тамадаларды байкачу эмесмин да, өзүм менен өзүм болуп отура берчүмүн. Негизи тамадалар бир кыргыздын тойлору жакпачу да. Өлө сонун алып барып атканда өлө байкагам да. Ошондо бир ырдырдан болчу, ошону ыры менен өлө тартып, анан кайсы тамада болду экен деп карап, ошондо байкап баштагам. Ошондо мага жолукканда айтып калды, ошол ырыңыз, ошондо тойду алып барганыңыз аябай жаккан деп. Кыскасы ушинтип эле анан бири-бирибиз менен жакындап отуруп, жакын мамиледе болуп эле, анан 2-3 күндөн кийин эле ошо экөөбүз акырындан сүйлөшүп баштадык. Официалдуу түрдө эле сүйлөшүп, анан бир 2-3 ай өткөндөн кийин эле мен досторум менен кеңешип, колун сурап, алдынан өтүп, анан ата-энелери таанышып, ошентип эле тойду белгилеп үйлөнүп салдык. Мындай экөөбүздө 2 жылдык, 3 жылдык роман болгон жок да. Тарс эле 4 ай ичинде. Анан сунуш кылдым деп калдыңыз. Сунуш кылган учурда кандай акыбалда болдуңуз? Кандай сезимдер болду сизде? Предложение кылгандабы? Негизи ага чейин эле мен макул болгом да. Уже ата-энелер таанышкан. Бардыгы уже күйөөгө терим билгем, бирок ошондой кылат деп ойлогон эмесмин. Муну уже билет да, бул уже тойду белгилеп койгондон кийин анан баягы эл алдына деп. Бирок айтып качан предложение кыласыздар? Мен макул боло элекмин да, типа. Мен айтып берем да, сага эмне кылмак элем, мен уже колумду сурап койбодум беле. Даже мага гүл берген эмес, бирок мен уже макул болуп койгон болчумун. Анан ошол күнү өлө романтик болуп кеткен. Анан кантип макул болдуңуз? Гүл бербесе дагы же ошол күндү күттүңүзбү, ушундай болот болуш керек деп? Жок, күткөн эмесмин. Кылбайт деп ойлогом чын. Кылбайт деп ойлоптур да. Анткени мен муну психологически дайындап койгом, сага эмне кылмак элем деп. Бирок оюмда бар болчу, кылам дегенчи. Ушу үйлөнөрдүн алдында бир кылып коем депчи. Потому что мен чыгармачыл адам болгондон кийин кичине алдынан өтүп, официалдуу түрдө ошол. Анан белек деп калдык. Кубаныч мырза үйлөнгөнгө чейин сизге белек берчү да турабы? Берген. Эчтеке берген жок. Гүл да берген эмес. Жок, мен ырдап берчимин. Машинага отуруп алып, тим эле ал белек эмес биз ага беришибиз. Романтик эмес деп ойлочумун. Мен манча турат деп эле кыймыл берсең. Романтик эмес деп ойлочумун. Азыр мына тойдон чыккандан кийин күндө гүл ала келип берип турам, Тойдон чыккандан кийин. Калпым билинип калды окшойт, тамаша. Эми гүл берип турам буюрса. Чыныгы сүйүү, чыныгы жашоо мындай үйлөнгөндөн кийин башталат деген чын да. Азыр экөөбүз аял көзүндө эмеспиз да. Экөөбүз кыз жигиттей жүрөбүз да. Потому что экөөбүз мындай көп мурун сүйлөшкөн жокпуз да. Көп учурларда кездешет экен. Кыз жигит болуп 6-7 жыл сүйлөшүп, анан үйлөнгөндөн кийин анын кызыгы деле кетип калат деген сымал нерселерди көп угуп каласың да. Өзүм той чөйрөсүндө көбүрөөк жүрөм да. Көп жаштарды үйлөндүрөбүз. Бирөө айтат, 1-2 ай болду үйлөнгөнүбүзгө, бирөө айтат, канча жыл сүйлөшүп туруп анан кийин үйлөндүк депчи. Эми мындай башкача да. Биздики дагы деле болсо кыз жигиттей жүрөбүз да. Ырдап берем деп калдыңыз, келиңиз анда. Сизден бир жагымдуу чыгарма болсун. Ооба. Андан соң майыбызды уланталык. Кайсыл чыгарманы аткарасыз? Комуздун коштоосунда бир ырдап берейин анда сиздерге. Сыймык Бешекеевдин "Жолукпа деп айтпачы" деген ыры бар. Ошолорду ырдап берейин. Жакшылар сендей болот, жактырган мендей болот. Арынса махабатка мал катып келбей коет. Кебим бар элге айтпачу, ичинде сен айтпачу. Кезикким келип турат, кезикпейм деп айтпачы. Жолуккум келип турат, жолук
жолукпайм деп айтпачы. Көз мончок сендей болот, көз арткан мендей болот. Көз тийсе махабатка, көрсө да келбей коет. Кебим бар элик айтпачу, кечинде сен айтпачу. Кезикким келип турат, кезикпейм деп айтпачу. Жолуккум келип турат, жолукпайм деп айтпачы. Жаш менен ойной тура, жалынсак болбой тура. Жашарткан менен жанды, жайына койбой тура. Кебим бар элик айтпачу, кечинде сен айтпачу. Кезикким келип турат, кезикпейм деп айтпачы. Жолуккум келип турат, жолукпайм деп айтпачы. Жолуккум келип турат, ай жолукпайм деп айтпачы. Деп атып эле жолугуп алгам аны. Келиңиз, бардык нерсе жуу менен болгон жакшы дейсиз. Дагы үйрөнөлүбү? Келиңиз ошо. Гитаранын коштосундар да берейин эми. Бойдок кезим колум булгап коштошуп, бүгүн турам жубайыма баш кошуп. Сүйүнчүсүн бериңиздер агайым, бүгүн алдым талайыма бак кошуп. Кубанычым сүйүнүчүм, сиздер менен тең бөлүдүм. Жар саламын сиздерге, мен бүгүн үйлөндүм. Ай, кубанычым сүйүнүчүм, сиздер менен тең бөлүдүм. Жар саламын сиздерге, сүйгөнүмө үйлөндүм. Күбө болуп жакындарым, досторум, тутандырып бакытымдын отторун. Эсте калат ушул күндү чогулуп, сиздер менен салтанаттуу тосконум. Кубанычым сүйүнүчүм, сиздер менен тең бөлүдүм. Жар саламын сиздерге, мен бүгүн үйлөндүм. Ай, кубанычым сүйүнүчүм, сиздер менен тең бөлүдүм. Жар саламын сиздерге, сүйгөнүмө үйлөндүм. Жүрөк өзү тандаганы, сүйгөнүмө үйлөндүм. Сүйгөнүмө үйлөндүм. Азаматсыз, күнүңүзгө береке, колчолор болсун. Бага айтып калабыз да, сүйгөнүмө үйлөндүм деп калдыңыз. Анан үйлөнгөнгө чейин башка мамиледе болсо, үйлөнгөндөн кийин башка эки адамдын жүздөрү, чыныгы жүздөрү ачылат деп калат да. Буга сиздин көз караш, оюңуз кандай? Мындай үйлөнгөнгө чейин башка үйлөнгөндөн кийин өзгөрүп кетет деген. Ошол мааниде да. Мен Гүлзатка кандай экенимди билбейм, бирок Гүлзатты айтайынбы? Гүлзат азыр ошол эле бойдон. Мурун кандай болсо, тескеринче мындай. Азыр үйлөнгөндөн кийин Гүлзаттын несин билдим. Гүлзаттын жакшы тамак жасайт экенин билдим, тың экенин билдим, таза, тыкан экенин билдим. Үйлөнгөндөн кийин, чогуу жашаганда билесиң да. Тескеринче мен мындай күндөн күнгө сүйүнүп атам десем болот, мен туура жубай тандап турмун депчи. Наоборот, жакшы жакка өзгөрүп жатат. Мурун деле жакшы болчу, азыр андан да жакшы. Ошол эми зайымына мен да мактап коеюн. Кандай өзгөрдү? Более заботливый болуп калды. Заботливый болуп. Мурда мындай мен настроениямды карабай, көңүлүмө карабайм да. Мен замечать этпей жүргөндөй сезилет да. Азыр болсо
жакшы элеби баары деп ушинтип сурап бутуң жылуу, кийимиң жылуу. Ошол жерин байкалдым. Анан өлүү аракетчил, анысын билчүмүр дагы. Аябай үй бүлөгө эметип турат да мындай. Муну кылалы, тигини кылалы деп. Надо развиваться деп өлүү. Аябай аракетчил. Ошол эми аракетчил жагыбыз менен досторум деле айтат эми Кудайга шүгүр эле, окат кылалы, антеле минтеле үйлөндүк деп. Үйлөнгөндөн кийин мындай бир жоопкерчилик пайда болот экен. Ага чейин дагы жүрө бересиң. Досторуң менен тияка барасың, бияка барасың мындай. Үйгө тойдон чыгып алып түз келбейсиң, эки жакка барасың, ушинтесиң го баан. Жашсың да. Анан азыр болсо тойдон чыгаар менен эле даже 3-чү бөлүктө машинамды оталып жылытып коем да. Мен музыкантым азыр күлөт да. Тойдо музыкантымчы, сиз жаман шашып калдыңыз депти. Тойдун аягында батага чейин музыкантыма күчтө берем, бар машинаны оталдырып кел депчи. Той бүтөр менен батадан кийин дароо үйдү көздөй кетем да. Потому что үйгө келгенде дайыма тамак менен тозо болот. Дайыма мындай жылуу маанай менен тозо болот. Эшиктен кирип келгенде эркелетип тозо болот деп албайбы? Кыскасы мындай жакшы сонун мындай анан жоопкерчилик пайда болот экен го. Мен уже бир эмесмин, мен эки кишимин, мен жубайым бар деп, жубайымды карашым керек деп. Азыр негизи ачыгын айтып коюш керек, ушул турган жерибиз бул Батир азыр мындай өзүбүздүкү эмес, азыр квартира кылып мындай эле алганбыз. Ушул азыр алдыңкы бир 2 жыл ичинде силерди ушул күбө болосуздар, Кудайым буйрса бир максат койдук. Өзүмдүн үйүмө дагы чакырам, бул өзүбүздүк эмес, Кудайым буйрса. Анда үйдүн ичи тышын бардыгын тартып, ошондой ниеттер, ошон жоопкерчиликтер пайда болот экен, ошол. Эркелетип деп калдыңыз, кантип эркелетесиздер бири-бириңиздерди? Жубайыңызды кантип эркелетесиз? Жанымго, козумго, алтынымго, нанайым, жаным деп эркелетем. А сизчи? Эмне деп эркелетем? Мени эмне деп эркелетесиң? Слядки. Слядки. Это его любимое слово. Да, ушинтип эркелетет. Бул орусча эркелетет, мен кыргызча эркелетем. Булчу экөөбүз таанышканда, бул кыргызча көп сүйлөй, орусча эле сүйлөй берет эле. Анан мен сүйүнүп койчумун ичимен. Ата мен эми орусча үйрөнөт экенмин деп. Бул кыргызча үйрөнүп алды, наоборот антип элечи. Ошол кыргызча жакшы болуп калды. Кыргызча жакшы үйрөнүп алды, мен орусча үйрөтө албай атат. Орусча жакшы билбейм да негизичи. Анан таарынган учурда кантип таарынышын жазасыз? Мен таарынбайм. Таарынбайт бул ушунусу жагат. Вообще таарынбайт. Такыр таарынбайт. Ушундай келинчек алгыла таарынбаган да болду. Жок. Таарынам, бирок билбей калат. Таарынганын билбей калат. Өзү. Бул эми эмне? Адам баласына мынтип коет го. Кекчил эмес деп коет го. Ичине монтип сактап, мынтип жүрө берет го. Таарынса, бир нерсеге таарынса 2 күн таарынып, бул андай эмес да. 15 мүнөттүк таарыныч да мындачы. 15 мүнөттө батыл алданып калат. 5-10 мүнөттө эле кайра алданып калат. Алагалы урдап ийем, кудулданып алдына чыгып бирдекелерди турап берем, ошентип эле көңүлүм көтөрүп алам. Айнада показбай да, мындай өзүмө таарынып кайра. Жакшы кылган мамилелерин эстеп эле кайра эле жазылып кетет. Ошондой кыйынмын мен деп алсам. Өзү өлүү таарынчак наоборот. Мен таарынам да. Бирок мен деле кекчил эмесмин, мынтип калам. Канча убакыт таарынса? Мага караганда көбүрөөк таарынып туруш керек. Бир саатка жетем. Жок, он ойлуу эми характер вспыльчивый да. Бат эле жүнү келет да. Менчи жаркылдап турам го мынтипчи. Бирок меники тарс-турс болуп кетет да. Туруп туруп эле жиним келип кетет, мисалы, могу мынтип кетсе эле, эмне деп мына бат эле жиним келип кетет да. Баягы ата-энеге тааныштырганын айтып калдыңыз, анан сиз жолдошуңузду тааныштырардачы, жолдошум ырчы деп айтсаңыз кандай кабыл алышты ата-энеңиз? Мамамдар айтып берсем жакшы эле кабыл алышты, бирок атам ким экенин, эмне экенин ошо сурап неметпей койду да. Бар таанышканда эле көрөм деп, анан братишкаларым сүрөтүн көрсөтөлү десе, жок, көрбөйм деп коюшуптур. Бирок атамды угуп калгам да, эме ыр угуп атыптыр, Кубанын ырынчы, бирок ошондо билчү эле же билбей эле случайно угуп атыбы? Ошентип билбей эле таанышты. Кыскасы эч ким каршы болгон жок үйдөн, таанышкандан кийин каршы болгон жок. Өзү жагып калды го. Мен өлө мындай адам. Бирок өлө уялып ошол күндү. Ата-энелерди жолуктурдук да, бири-бирибиздикинчи. Анан мен башында үйдөн чыгып атканда, мен барганда тим эле үйдөгүлөргө кыйын болуп алган. Мен да сүйлөймүнбү аяка барганда депчи. Сен эмнеге сүйлөмөгү элең деп. Жок, мен сүйлөйм деп өзүмдү даярдап тим эле сүйлөгөнү бараткам мен делечи, сүйлөйм деп анан. Ошол жерден мен атам менен апамды көргөндө, бул жак тараптын бардыгын көргөндө, билбейм эмнеге мен ага чейин көп эле тойлордо жүргөм, көп эле эмелерде жүргөм. Ошол жерден тилимди жутуп алдым. Эчтеке сүйлөй албадым. Вообще сүйлөгөн жокмун. Сүйлөйм үнү акырын чыгат да. Сүйлөйм десем акырын үнүм чыкты да, чын элечи. Сырдендиңиз го деп анда. Калчылдап тердеп кетип аттым, ишенесиңби? Сыртка чыгам, кайра кирем, кайра чыгам, ушинтип жүрдүм да кой.
А бул коркпой эле отурду, чай ичип, салаттан жеп коюпчу. Мен ал жерден даже нанос деген жокмун, ишенесиң. Мындай уялып отурдум да. Ичинде уялдым. Ушундай болот турбайбы дедим да, көрсөчү. Жакшы сөз жан даректет деп коет эмеспи, андыктан бириңиздерге жакшы сөздөрдү айтып, бириңиздерди мындай жылуу сөздөр менен эфирибизди жеңилтсак, келиңиздер. Сени аябай жакшы көрөм. Чын дилимен сүйөм. Ушундай сонун кызды төрөп берген апама рахмат. Мен эч качан өкүнбөймүн. Сен күндөн күнгө сонун кыз болуп келатасың. Мамамдын эң жакшы көргөн келинисиң. Чоң энемдин эрке келинисиң. Ошолорго жагып атканыңды көрүп, мен дагы мындай сага болгон сүйүүм артат. Ошол түбөлүккө дайым бирге бололу. Башка үй бүлөлөргө дайым үлгү болгон үй бүлөлөрдөн бололу. Сени жакшы көрөм. Казым мен. Эркелет мени. Жан. Мен да сизди катуу жакшы көрөм. Всегда готова поддержать. Чыгармачылыгыңарды аябай баалайм. Чын эле таланттуусуз. Эми мен билип келип атпайм силердичи. Талантыңарды. Ошо всегда жардам берип, жакшы үйгө келин болуп, сизге жакшы жубай болгонго аракет кылам. Айнесе. Аша. Бактылуубуз биз. Ардактуу көрүүчүлөр, биз ушуну менен бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайбыз. Биздин ушул маегибизди Супер KG YouTube каналынан көрө аласыздар. Биз сиздер менен коштошобуз. Саламатта туруңуздар.